Assalamu alaikum. Bugün жаңғақты çağıp жатып, anan keçe televizorda көргөнүмө айттым. 9 жашта кызыма Чолпонай, мына жаңғақты жегиле, мээңерге пайдалуу, көрдүңөрбү, мээге окшош деп көрсөтсөм, чындыгында окшош экен деп, анан кызым, кичик 3 балам жеп, анан аларга айттым, кече телевизордон айтты, Рим папасы şu tüy salgan eкен, адамдын мээсине окшойт, жебегиле буну депти. Анан Чолпонай кызым кызык нерсени айтты. Анда Рим папасынын өзүнүн мээси иштебейт окшойт, кантип сонун нерсени жебешке тыюу салат деп туруп. Кызыгып азыр Google'га кирип карасам, Рим папасы андай сөздү айтпаган экен. Бул орустар телевидениесинде бир өрдөк учкан экен. Бул жомок экен. Рим папасы тыюу салган деп туруп. Көрсө бул байыркы Вавилонда ошол мезгилдеги өздөрүнүн кудайына сыйынган адамдар жөнөкөй адамдарга ушу жаңгак жеген тыюу салган экен. Эмне дегенде, ушу жөнөкөй адамдар, карапайым калк жаңгак жеп, акылдуу болуп, бизге каршы чыгат деп. Анан дагы бир кызык нерсе, бул жаңгакты адам өздөштүргөнүнө, жешти баштаганы 8000 жыл болуптур. Анан грек жаңгагы дейт го, буну туура эмес экен. Грек жаңгагы деп буну орустар 1000 жыл мурда айткан экен, анткени булардын дини православ христиандык, Грекия менен түз байланышы бар эле. Грекиядан ушул содагерлер жаңгактап келгенде, ушу гректер келип атат деп грек жаңгагы деп коюптур. Буну Грекиянын өзүндө перстерден, ирандыктардын жаңгагы деп коет экен, анткени Грекияга Ирандан алып келишкен. Европада болсо көп жерлерде буну Англиянын жаңгагы дейт экен, анткени Англия содагерлери алып келген экен. Бул да бир кызык нерсе. Мындан тышкары окумуштуулар бүт баары эле так айтып атат. Бул жаңгактын мекени Орто Азия менен Кавказ. Бул Кавказ азыраак, Орто Азияда көбүрөөк экен. Ошондуктан кыргыздардын жана легендасы бар го, Александр Македонский аскерин жоготуп алганда 3 күндөн кийин жаңгакты койдон чыгыптыр. Бардыгы эсен аман. Эмне кантип сакталдыңар десе, тамагыңар жок эле десе, ушу жаңгакты жеп деп, ошондон кийин гректер ушул жаңгакты дүйнө боюнча даназалаган деген сөз да бар. Уламышта айтылган бул нерсе. Так ушундай кызык нерсе. Бирок бардыгы эле айтып атат, эң пайдалуу бул жаңгак өзгөчө спортсмендер үчүн, анан чынында адамдын денесине, мээсине көп пайдасын бере турган жаңгак экен. Мээми чакпа дейт го бизде. Бизде деген кыргыздарда, өзбектерде, бүт түркелерде айтылат. Ушу жаңгакты элестетишет окшойт. Жаңгакты да чагат. Мени да чагат. Бул тамаша катарында айтып атам. Баары мээге тиешелүү, адам мээсине тиешелүү.